Kanata qarmağınız qaychini? To'raga. Qana? To'raga. Qana? Qana? Ata, söyleysizmi? Bismillahirrahmanirrahim. Aqjoltoy olsun ha? Eyvallah. Ko'p xizmat qilib bersin ha usul. Чувствительный oldu. Adam yoktu biraz fay болып тұрады. Adam келгенде датчик беріп тұрып, ярк болады. Mına köptön bir elдің Uşu жерде шаардын тургундары, мынау мектепке барган окуучуларыбыз аябай кыйналып аттылар. Мына жол чоң жол менен басып, Ооба. Бул жолду ушундай болушун канчадан бери күттүк эле, Ооба. Мабына танышканы келгениңизди билесизби? Ооба. Сизди алып келдиңиз. Ооба. Ооба. Kaldı. Конечно. Наркыбеттагы Кудай кааласа. жакшы кылып берсеңиз, Кудай кааласа. Ооба, Наркыбетинде. Мону көрдүңүз пата мону? Солнечное освещение. Мына жолдо свет жок. Көрдүңүз, свет өчүп калды. Мына элдерге жакшы болду, окуучуларга жакшы болду, элге жакшы болду. Bundan дагы Кудай кааласа bir 2-3 күндө Разакованы ачабыз ата. Ayakta dağı 1 kilometre 800 metre trotuar basıp bitip kaldık. Alayski köçönü basıp bitip kaldık. Aliyeva köçönü bitip kaldık. Molla Niyaz köçönü bitip kaldık. Şu 5 köçönü bitip kaldık trotuarlarına. Жолдорубуз болсо мамлекеттик бюджеттен 11 көчө болот. Өзүбүздүн шаардык бюджеттен азыр Шамшиев, Демократ, бер жактан Сүйүнбаева, да кайсы көчө болот? Bir 5 көчө болот өзүбүздүн шаардык бюджеттен. шаардын эсебинен. Шаардын эсебинен. Жакшы шаардын ичи баягы тазаланып, шаарга окшоп калды. Кудай кааласа, рахмат. Кудайга шүгүр, бирок анан бир жери эле баягы эски дарактарды алып таштагандан кийин ушу күн ысык болгондо кичине ысыйт окшойбуз чамасы. Эми Берки дарактар чоңоyor. ооба. Çekten çıkıp etken ekemizde takır ele. Эми чоң жолго бар, дем албайбыз ата. Бул ата, бул кыркыш бир азап болду. Тигиш бир азап болду. Лотокторду коюш 2 азап болду. Тротуарды оңдош 3 азап болду. Бул өтө иши көп. Өтө иши көп. Чоң жумуш болуп атат. Ооба. Бул эми мындай грандиозный жумуш болуп атат да. Елдin esinde kala turgan cumuş bol vatat. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Arıkta kala. Siz nakaz berdiңиz эле, а? Ошентип айтып коюңузчу. Шайлоочулардын алдында. Мен Шайлоо жакындап атабы? Жок, мен айтып атам. Шайлоо эрте го. Чечмеш эмес, мен айтып атам. Бул жол качандан бери элдин түшүнө кирип аткан тротуар эле. Ооба. Планда бар эле. Кудай кааласа Наркыбетинен мындан да татынакай болот. Айтып атам, пешенебизге жакшынакайдын эл үчүн күйгөн эр келип, тротуар ачылып атат. Ооба. Бул тротуар бир эле жөө баскан адамдар үчүн эмес, элдердин коопсуздугу үчүн, мындай жакшылдандыруу үчүн канча пайдасы тип атат. Кудай кааласа элдер бирден чуркайт эми. Кудай кааласа. Жок, чуркап атат элдер. Элдер чуркап. Bir жыл мурун велосипед менен мына чоң жол менен жүрүшкө туура келгенде өзүбүз bir велосипед трассада. шаарга деп. Ай. Ушундай коркунучтуу болот экен. Ооба. Эми мына жыр калса мына жыр. Ооба. Ийто, акчалар дейп берип койбопту. Акчалар карабайсызбы? Эң соңу мына освещение болду да. Кудай кааласа, ата, Кудай кааласа шаардын ичин полностью ушундай алмаштырабыз. Бул биринчиден эконом болот, экинчиден свет барбы, жокпу, күндүзү заряд алат, кечинде берет. Азыр мына Көкүнбей, Калинина, Мамырова, Имам Саидов, Тимирязева, Волгоградская. Бүтүп калса вообще красота болуп калат.
Ata, amin. Amin. Adamdın niyeti taza olsa, oyu taza olsa, tilegen niyet maksatını Allah Taala жеткирет eкен. Amin. Ушундай ою таза, ниети таза, жөнөкөй жетекчи келген экен. Мынантип улук башын кичик кылып, улук болсоң кичик бол дейт. Өзүнүн жөнөкөйлүгүн билгизип, эмгекчилдигин билгизип, мээнеткечтигин билгизип, мынантип эл үчүн кызмат кылып атасың. Үлүктүгүн жол сынайт, жигиттин иш сынайт дейт. Мына иш жүзүндө көргөзүп атасың. Мына бардыгы сүйүнүп кубанып атабыз. Элдин бардыгы көрүп турат мына кылган иштериңин бардыгын. Адамдын аты өзүнүн колдоочусу болот экен ушу. Алла Таала колдоп, өзүңүн атың колдоп, ишиң илгери жылай берсин ушу. Amin. Элибиздин жашоо турмушу оңолсун, байлык арсын, өлкөбүздө акыйкаттык бекемделсин. Элим жерим деп агыш деген ушундай сыймыктуу уулдарын жараткан Алла Таала өзү колдоп, жолдоп жүрсүн. Бизди ушундай Кудайдан корккан, Кудайдан үмүт кылган, эли журтубузга пайдабыз тийген, элдин жүгүн көтөргөн ушундай жигиттерибиз көбөйсүн. Иши алдыга жыла берсин. Амин. Аллаху акбар. Allahu Ekber. Ata, urmatуу президентибизге, урматтуу генерал Камчекти шашкада бата берип коюңуз. Амин. Ушу ел башкарган, эл үчүн кызмат кылган мына Садыр Жапаровичке, Кармыша Ташиевинибизге ушулардын иштеген ишине Алла Таала мырзбаш берсин, күч кубат берсин, гайрат берсин, дем берсин, акыл берсин, эс берсин. Ушундай адал жүргөн, акылдуу жашаган, эл үчүн кызмат кылган, элдин жүгүн көтөргөн, имандуу инсандардан болсун. Амин. Аллаху акбар. Allohga rahmat. Мынакей ак жол той жол болсун да. Куттуктайбыз эми. Мына Кудай кааласа бүгүнкү күн биз үчүн, шаардыктар үчүн аябай жакшынакай күн болду. Анткени ошо шаардыктарыбыздын көптөгөн бир көйгөйлөрү чечилди десек жаңылышпайбыз. Анткени узундугу 1820 метр тротуардын 550 метри басылды. Кудай кааласа калган 1300 метри bir апта 10 күнүн ичинде буюрса ачылат. Бул олигарх ресторандан тиги Ак Тилектин кургонуна чейин тротуар басылды бир жагы. Мынакей заманбап мында освещение коюлду, солнечный. Кудай буюрса бул азыр биринчи проектибиздин биринчи этабы. Жолдун аркы бетинде дагы чоң багым менен болот. Ал жак өзгөчөрөөк болот. Бирок буга караганда, бул жерге караганда аякта багым менен болот. Алда Кудай кааласа ушу 1 ай, 1,5 айдын ичинде буюрса бүтүп элдерге тапшырабыз. Бул жерде ушул жанагы элдер менен жолугуп жүргөндө ошо Ак Тилектин жашоочулары, микрорайон анардын жашоочулары абдан көп суранган болчу. Ушу тротуар бизге керек. Анткени мектепке, Ак Тилектен нышаны мектепке барганда чоң жол менен жүрөт, тротуар жок депчи. Ошол көйгөйүн биринчи чечип берели деп ушу жумушту баштадык да. Кудай кааласа мынакей урматтуу депутаттарыбыздын колдоосу менен, төрагабыздын колдоосу менен, элдин колдоосу менен мына тилек максатыбыз түз экен. Мына жолду, тротуарды ачып алдык. Башка кайсы көчөлөрдө тротуарлар ачылат? Азыр бул жерде Осмонова көчөнүн 2 бети тротуар болот. Мамурова көчөнүн 2 бети тротуар аллеясы менен болот. Разакова көчөнүн 2 бети тиги Касымбекөйгө чейин, Алайский көчөдө, Алиева көчөдө, Молдонияз көчөдө, Сүйүнбаевада, Куренкеевада, Ишматовада, Юнусов көчөдө, то есть где-то bir 12 көчөдө тротуарлар болот. 12 көчөдө тротуар болот. Бул өзүбүздүн шаардык бюджеттин эсебинен болот. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич 2 миллиард сом бөлүп берди. Бүгүн 1 миллиард түштү. Республикалык бюджеттен 11 көчө болот. 11 көчөнүн ичинен азыр 4-5 көчөсүнө жумуш башталган. Тимирязовда, Волгоградскаяда, Имам Саидовда и Куренкеевада. Да, 5-чи көчө кайсы эле? 5 көчөдө асфальт басылып атат, Кудай кааласа. Андан башка дагы республиканский бюджеттен 586 миллион бөлүнгөн. Былтыр
тилекке каршы ошо 10 миллион сом бөлүнүп калган болчу. Быйыл 100 миллион бөлүп беришти. Ал Мамырова көчө, Амир Темир и Көкүмбү көчөсүн ал жерде асфальтта жүрүп атат. Андан башка республиканский бюджеттен Ош Ноокат жолу. Ал жерде 7 километр 400 метр ал жерде асфальт басылып атат. Андан башка Жибек жолу аймактык башкарууда Демократ көчөсүндө и Шамшиев көчөсүндө дагы ал биздин өзүбүздүн Шадык бюджетине эсебинен асфальттар басылып атат. Андан башка Кудай кааласа мына биздин иш баштаганга 100 күн болуп калды. Ошо 100 күндүн ичинде жасалган жумуштардын баардыгын урматтуу шаардыктарыбызга, урматтуу журналисттер силерге маалымат беребиз. Рахмат чоң. Торага өзүңүз дагы. Негизинен шаардагы көрүп атасыздар, амбициялуу проект жүрүп атат. Бул проектке бүгүнкү күндө шаардык депутаттар, шаар эли өзгөчө колдоо алып атат. Шаар мэриясы Жеңиш Ишматович баштаган команда бүгүнкү күндө шаарга амбициялуу проекттер менен иш баштап иштейт.